Salam YouTube, bu Kiyinchi Top Media kanalı. Salamazlar bu urmatlı Kırgız elim, urmatlı dostlar. Benim atı jönüm Caneli Fanarkalı. Sizler bilesizler bir dünyadaki en kede prezident kim ekenin. Eğer sizler dünyada en kede prezident kim ekenin bilbey жатсаңыздар, аны ушул Kiyinchi Top Media kanalından göre alasыздар. Айдегенде биздин каналыбызга каттала кетиңиздер. Подписаться кнопканы басып, жанындагы турган коңгурочону басып койсоңуздар, сиздер бизге катталган болосуздар. Сиздер үчүн бул жакшы нерсе, мен үчүн бул чоң жетишкендик. Dünyadagi eng kede prezident bul Jose Mujica. Jose'nin толук аты жөнү Jose Alberto Mujica. Ал 1935-жылдын 20-may айында жарык дүйнөгө келген. Башкача айтканда азыркы жашы 85 жашта. 2010-жылдын 1-мартынан баштап 2015-жылга чейин Уругвайдын президенти болгон. Жада келсе Jose Mujica Уругвайдын дүйнөдөгү эң кеде президенти деген кайматы менен таанымал болгон. Эми Jose Mujica мамлекети үчүн кандай иштер жасаганын айтып берели. Дүйнөлүк банктардын маалыматы боюнча 2010-жылдын 2013-жылга чейин өлкөнүн БВПсынын 38 миллиард 57 миллиардга чейин өскөн. Ошондой эле жакчылыктын 18%, 11%га чейин түшкөн. Ошол эле мезгилде өлкөсү 2013-жылы эң мыкты өлкө деп танылган. 2015-жылдын 1-мартында президенtti Табира Баскеске өткөзүп берген. Андан кийин парламенттин жогорку кеңештин палатасына депутат болуп, 2020-жылы пенсияга чыгып, бирок пенсиясынан баш тарткан. Jose Mujica'нын жеке жашоосу такыр башкача. Анткени атасынан калган чакан фермеде жашайт. Аябай байбекенби, жадегеси үйүндө кымбат баалуу буюмдары да жок. Бир канча тоок жана 3 бүттүү ити жашайт. Бош убактысында gül өстүрүү жана диканчылык менен алектенип келет. Ал бул Jose Mujica'нын унаасы 1987-жылы чыккан. Достор, эгер сиздин досуңуз сизге уна белекке берген болсо, анда ал унааны сиз $1 миллион сатып бериңиз. Ой пикириңизди комментарийге жазып коюңуз. Анткени Jose Mujica өзүнүн унаасын $1 миллион саткан эмес. Анткени ал унаасы досторунан белек болгон экен. Ошол эле учурда баатырдык иш жана милдеттүү үлгү катары өмүр жашоодон тышкары Mujica жалпы адамзаттын бактысын сырын билем деп ырастаган жок. Ал беш бир күндө жана бир эле жерде курулуп жаткан жок деп эскерет кадан сайын. Мен өз өлкөмдө адилетсиздикти азайтууга, муктаж болгондорго жардам берүүгө умтулам дейт экс-президентибиз. Мынекей достор, көрүңүзбү? Элдик президент деген ушундай болот. Dostlar, sizlerge videoroluk жакты деп ишенемин. Эгер сиздерге видеоролик жаккан болсо, анда досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Алла дагы көрсүн. Мен сиздер менен ушу менен коштошомун. Сиздер менен мен Жанелиев Анаркалы болдум. Кийинки видеоролуктан көрүшкөнчө аман туруңуздар.